Бирине бири куп жарашып, бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктаган Ырыскелди менен Райхандын башына баш кошулуп кубанып турган учуру. Тунуулуу төрөлгөндө эле жаш үй бүлө сүйүнчү пул алууга арызын жазып коюшкан экен. Бүгүнкү күнү сүйүнчү алыш абдан жеңил эле экен. 2-3 күн мурун эле арыз таштадык элек. Уже бүгүн акчабыз колго тийди. Абдан сүйүнүчтөбүз. Сүйүнчү алыш үчүн эки эле документ керек экен. Паспорт жана свидетельство о рождении. Эч кандай тоскоолдуксуз алган сүйүнчүнүн акчасын Райхан айым толугу менен баласына короторун айтат. Бул акчаны биз балага өзүнө жумшайбыз, майда чүйдөсүн, памперстерди алып берип. Сүйүнчү алуунун тартиби ушул жылдын 1-июлунан тартып бир кыйла жеңилдеген. Наристенин ата-энеси мурдагыдай банктардан жеке эсеп ачып, убара болуп убактыларын коротпойт. Арыз жазып кайрылгандын эртеси эле уюлдук телефондоруна акча түшкөндүгү тууралуу акысыз билдирүү келип түшөт. Бул төлөнүүчү каражат ымыркайдын ата-энесинин турмуш шартына аз же көп балалуу экендигине көз каранды эмес. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын баардыгынын ата-энесине берилет. Ошондой эле үй бүлөдө эгиздер же 3-4 эмдер төрөлсө, алардын ар бирине өз-өзүнчө сүйүнчү ыйгарылат. Балага сүйүнчү берүүдө аймагы эске алынбайт. Кайсы региондо жашаса да баарына бирдей сумма. Тагыраак айтканда 4000 сомдон берилет. Бул балага сүйүнчү райондук коэффициенти эске алынбайт. Төлөнүп жатканда балага сүйүнчү 6 айдан кечикпестен кайрылуу керек. 6 айдан кийин кайрыла турган болсо, мыйзамдын негизинде төлөнүп берилбейт. Жарандарыбыз унутпашы керек, паспортты ала барыш керек. Паспорттун негизинде банкка барып эле, мисалы бүгүн тапшырса, уже эртең балага сүйүнчүсүн алса болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы бюджеттик пландаштыруу жана каржылоо башкармалыгынын адистеринин билдиргенине караганда, жыл башынан бери 85115 балага сүйүнчү берилген. Ага 340 миллион 460 миң сом сарпталган. Ошондо бир айда орто эсеп менен 13 миң бала сүйүнчү алды. При рождении ребенка балага сүйүнчү. Бала төрөлгөндө сүйүнчү алуу үчүн ата-энесинин бирөөсү арыз жазып, жашаган жериндеги калкты тейлөөчү борборлорго кайрылат. Ошол күндүн эртеси эле Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги сүйүнчүнүн акчасын которот. Бала төрөлгөндө бир жолу берилүүчү сүйүнчүдөн тышкары мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам боюнча жөлөк пулдун дагы үй бүлөгө көмөк жана социалдык жөлөк пул деген түрлөрү бар. Анын баары тең калктын жакшы жашоосуна шарт түзүп жеңилдетүүгө багытталган. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.